болсо мындан келген суу дагы тигинден келген суу дагы момундайынан агат дагы моунун баары тиги момундан бери көл болот. Башкы прокуратура балыкчы корумду жолу боюнча 2 кылмыш ишин ачып, Жогорку Кеңештин депутаттык комиссиясы карап чыкканы менен ызы чуулуу жолдун курулушу бүт элек. Буга чейин Жогорку Кеңеште депутат Максат Сабиров кайрадан балыкчы корумду жолунун маселесин көтөргөн. Мына быйыл Ысык Көл областында тур сезон аяктады. Сезон жакшы болду деп баарыбыз сүйүнүп аттык. Бирок ушул бир нерсени карасаңыздар, мынакей биринчи эле көчмөндөр оюнунда балыкчы корумду жолу башталды эле. Эмдигиче бүтө элек. Мына жыл сайын азыр премьерлер келип атат, президенттер келип атат башка өлкөлөрдөн. Баарыңар барып эс алып келип атасыздар. Ал эми транспорт министрлигинин алдындагы жол департаментинин жетекчиси дагы 35 километр жолдун капиталдык ремонтуна 3 миллиардтан ашык акча керек экендигин, бул бюджетте жоктугун айтат. 2015 иш баштаганда болгону 180 миллион сом акча берилген. Ошо 6 миллиард 800дөн 180 миллион акча берилген. Аны ошол менен алар ишти баштап, көчүп келишип, чалабыл иш башталган. Андан кийин 2016 жылы где-то 1 миллион 400 миңдин тегерегинде, 1 миллиард 400 миң тегерегинде акча берилген. 2017 жылы где-то 1 миллиард тегерегинде акча берилген. 18 жылы көчмөндөр болуп, ошо көчмөндөргө коноктор келет деп биз ошо суранып атып 1 миллиард 129 миллион акча берилген былтыркы жылы. Быйылкы жылы болгон 550 миллион каралып атат да. Анан баардыгы бириккенде где-то 4 миллиард тегерегинде акча бөлүндү. Азыр дагы 3 миллиард 800 акча керек. Биз мына ушул балыкчы корумду жолунун курулушун мойнуна алган Лонхай фирмасына барып, жергиликтүү калк менен жолугушуп келдик. Тагын айтканда көлдүктөр жолдун курулушуна нааразы. И вот за это время, вот поэтому, по этой, как сказать, арку, дважды было великое наводнение, зор. Эске салсак, Кытайдын Эксим банкы менен эптешип алган Кыргыз өкмөтү бул жолго каржы булагы жоктуруп тендер жарыялаган. Жада калса Лонхай компаниясынын жол курууга тиешелүү лицензиясы жок. Ошого карабастан алар менен түзүлгөн келишим бузулбай турганын орун басары $500 миң менен кармалган мурдагы министр Жамшитбек Калилов айтып чыккан. Мына эми Калиловден $500 миң пара алат деген, мына дүйнөгө шеременде болдук. Өкмөт мүчөлөрү, премьер-министр, туруңуз неме Калилов. Президент кызматтан алып түшкөн бул чуулуу чиновник бүгүнкү күндө кайрадан темир жол куруу жана долбоорлоо боюнча дирекциянын башчылыгына дайындалган. Бүгүнкү күндө балыкчы корумду жолуна баш оорубай ок атын кылып жүрөт. Өкмөт башчы менен бир министрди кызматтан алып түшкөн бул жолдун чуусу Жогорку Кеңеште дагы каралып, бирок Жогорку Кеңеш өкмөткө катуу талап койгонго жараган эмес. Ал эми мына ушул балыкчы корумду жолунун чырынан улам кызматтан кеткен Темир Сариев бул өз учурунда эң туура жана керектүү чечим болгондугун бардык жерде айтып келет. Кыргыз өкмөтү ири сумманы ишенип карматкан Лонхай компаниясы балыкчы шаарынын четинде жайгашкан. Биз барганда кытайча, орусча жазылган эшиктердин бардыгы бек экен. Биз азыр 9,5 миллиард сомду түзгөн балыкчы корумду жолунун курулушун өз мойнуна алган кадимки Лонхай компаниясынын жетекчисинин эшигинин алдында турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ошончолук каражатты короткон компаниянын жетекчисинин эч бир белгилери байкалбайт. Кайра-кайра байланышка чыкканыбызда майнап чыкпай, Лонхай компаниясын бир күн айланып жүрдүк. Кызматкерлерге жолукканыбыз менен толук маалымат ала алган жокпуз. Башкы прокуратура транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы жол чарба департаментине бул маселе боюнча мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамды бузган деген айып менен иш козгогон. Алар өз учурунда мыйзам бузулбаганын айтышат.
Жол чарба департаментинин башчысы бул иш ал кызматка келгенге чейин башталганын, Лонхай тендерге катышкан 4 подрядчиктин ичинен тандалып алынып, чынында каржы булагы жок тендер жарыялаганын моюндайт. Эң туура эмес кеткен ушу источниги жок да, мунун каражаты жок эле, жөн эле тендер өткөрүшү ушуну баштайбыз болуп эле кыргызча болуп калган да. Ошондуктан азыр мына кыйналып отурабыз. Ал эми Лонхай бүгүнкү күндө акчасын бербей жаткан компаниялардын карыздары тууралуу мына буларды айтат. Бүгүнкү күндө мен булардын техникаларын полностью через через нотариус 47 единица техникасын алып койгон. Балыкчыда болгонубузда Лонхайдын кыргызстандык өкүлдөрү Кытай компаниясынын уникалдуу техникалары бар экендигин, балыкчы корумду жолу болушунча сапаттуу курулганын кулагыбызга койгонго аракет жасашканы менен камерага сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Алардын пикирине караганда ирригациялык системалар керек болсо айыл өкмөттөрүнүн суранычы менен пландагыдан ашыкча коюлганын айтышты. Бирок иш жүзүндө таптакыр башкача экен. Жолдун бүтүшүнө качан башталган, качан бүтөт деп турасыздар? Буюрса жол 1 жылдан ашты негизичи. Анан кышкысын биз жүрө албай калганбыз. Азыр кичине баштап өтүп атат. Кайра ортодон бир токтоп, бир иштеп ушундай болуп атат да. Жүрүш өтө кыйын эле. Көчөлөр эметип салат, бүтөп салат, айланып келет. Биз ушул жакта такси айтабыз, балыкчы шаарында. Көчөлөр айланыш бизге деле кыйын экен да. Десең эле бүтөлүп калган кайра айланып жүрөсүң. Жолду биякта негизи бүтөт деп мурун эле айтылган, азыркыга чейин бүтпөй атат да. Биз алардын айтканын жеринде текшерип көрмөк болуп андан ары жол тарттык. Кара Ой айылында болгонубузда жергиликтүү тургундар ирригациялык каналдардын туура эмес коюлгандыгынан улам жаан-чачын жааганда үйлөрүн суу каптап жатканын көрсөтүштү. Тетиги көпүрө мурун бар болчу Сайыздын убагында, бул жерде да көпүрө бар, бирок кичинерээк болчу бул. Тиги чоң эле көпүрө болчу. Анан деген могу жолду баштаганда бул көпүрөнү жапты, тигил көпүрөнү ачты. Ачкып тетиги бул көпүрөгө тети жактан бери суу келип буга кирчи, бияктын суусу буга кирип кетчү. Сайыздын убагындагы көпүрөгө. Экөө эки жактан келип экөөнө кетчү. Азыр болсо мындан келген суу дагы, тигинден келген суу дагы момундайынан агат дагы, момунун баары тетиги момундан бери көл болот. Аталган айылдын бир топ үйлөрүн көрүп абал оор экенин байкадык. Лонхай сапатсыз жасап кеткен жолдун азабынан өзгөчө кырдаалдар министрлигине кошумча түйшүк пайда болгону көрүнүп турат. Балыкчы корумду жолунда такай жол жүргөн Зарылбек Жумабаев Чырпыкты айылында так ушундай ирригациялык системанын туура эмес курулгандыгынан улам сел жүргөндүгүн айтат. Өткөндө жаан жааганда Чырпыктыдан эрте менен эрте өткөнбүз. Өтө албай калып көл жээк менен өттүк, тыгылдык, асабызды жедик. Анан бир топ үйлөрдү каптап кетиптир суу. Кайра келатканда толук көрдүк. Көпүрө деген суу кетчү жерлерден салынган эмес негизи. Ошон үчүн элдер жабыркады. Таң калыштуусу туура эмес жерге коюлган ирригациялык каналдан суу ташыганда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жумушчулары канча кылымдан бери турган айылдагы тарыхый мүрзөнү сүрдүрүп келип каналды бүтөшкөн. Буга ким жооп берет? Жооп жок. Кайра мындай келип туруп үйдү көздөй кирип атат. Үйгө кирип атат мындайынан. Биз бияктан тияка чыга албайбыз, же туалетке бара албайбыз, иши кылса ушундай. Ушул мезгилге чейин балыкчы корумду жолунда атайын жол белгилери коюла элек. Мунун өзү айрыкча сезон учурунда жол кырсыгынын көбөйүшүнө алып келгендиги белгилүү. Бүгүнкү күндө деле бул маселеге баш ооруткан эч ким жок. Ошол Балыкчы корумду жолун аяктоого учурда жетпей жаткан 3 миллиарддан ашык сом чама-чаркыбызга карасак 8 жылда бөлүнүп бүтөт экен. Эгер элден жазганы бүтүрө салышса чала ойдон калат. Ал эми жолдун сапатына байланыштуу жол чарба департаменти Лонхай фирмасынын 500 000 сомдон ашуун сумманы түзгөн техникасын азырынча арестке алып койгон. Бирок бул Лонхай карыздарын бербей келе жаткан компаниялардын маселесин чечпейт. Булардын Золотой караван деген бар экен, дагы бөлөктөр фирмалар бар.
битумга бирөөлөр айтат 37 миллион карыз дейт. Сиз айтып атасыз канча деп? 69 миллион. 69 миллион эмес, Ой, 69 миң миң доллар доллар. болуш керек. Бул эми где-то бир 5-6 миллион тегерегинде бул киши мага келген. Жардам берем деп айткам, колума келгенче. Ошондой булардын карыздары көп. Мындан улам Лонхай фирмасынын өкүлдөрүнө жолугуп, маселенин чоо жайын тактайлы деген аракетибизден бүгүнкү күнгө чейин майнап чыкпай, фирманын өкүлдөрү ачык айтканда бизден качты. Бул Лонхай компаниясынын башкы инженеринин кабинети экен, көрүнүп тургандай кытайча жана орусча гана жазылуу. Мунун өзү кыргыз тилин сыйлабагандык деп кабыл алсак болот. Бул аралыкта президент Сооронбай Жээнбеков, финансы министри Бактыгүл Жээнбаеваны кабыл алып, министр автомобиль жолдорун жана көпүрөлөрдү куруу жана реконструкциялоо боюнча чаралар көрүлүп жатат. Жолдор убагында бүткөрүлөт деди, бирок чуусу чуалган балыкчы корумду тууралуу ооз ачкан жок.